Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу борокер, улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ошол улуу Аллах Тааламдын фазлы карамы менен ыйык умра сапарынан дагы келдик. Үйгө дагы бар элекпиз. Келип эле ушул 18-үйүбүздөн кабар алып келдик, себеби кыш келиптир туугандар Кыргызстанда. Күн өтө суук. Бирок ушул күндүн суугунда биздин ушул уркы эжебиз азыр ушу времени убактылуу жашап турган ушундай бир новостьта жашап турат. Ошол себептен ушул үй бүлөнүн дагы сүйүнүчүнө, кубанычына себеп болуп, эртерээк бүтүрүп коелу деген бир максатта Аллах Тааламдан жардам сурап, береше мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап келдик. Кудай буйрса усталарыбыз Аллах Таалам ыраазы болсун, ушундай пленкаларды дагы айнектерине катырып, кум шубактарын бүтүрүптүр. Кудай буйрса эртең аквалар дагы коюлат. Коричневый цветте айнектерге заказ бергенбиз. Мына гыламажыбыз бүтүрүп атат. Аллах Таалам алардын үй бүлөсүнө дагы жакшылык берсин. Бүгүн ички иштерге материалдар келди. Полуна уюзбуларыбыз келди, дуалдарына ротбанк, шпаклевкаларыбыз келди. Аллах Таалам ыраазы болсун. Эми ушул үй бүлөнү кыска убакыттын аралыгында ушул заманбап үйүбүзгө киргизсек деген ушундай бир максат болуп атат. Негизи ыйык Кабада Аллах Тааламдын үйүндө береше мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап келдик. Ушул 18-19-20 үйлөрүбүздү тезирээк киргизип, кыштын ызгар суугуна калтырбай, ошолордун да сүйүнүчүнө, кубанычына себеп болуп калсак, ал эми Аллах Таалам сизи бизге улуу Фирдавс бейи сыйлыктарын берсе, улуу Фирдавс бейишинин төрүнөн орун берсе деп дуа кылганбыз, кайрылуу жасаганбыз. Кудай буйрса мына аракеттер башталды. Ким канчалык жардам кылып аткан болсо, жардам кылып келген болсо, мындан ары дагы жардам берем деген аруу телебай максаттары болгон болсо, Аллах Таалам ушул жакшылыктарга кабыл кылсын. Негизинен бардыгыбызга Аллах Таалам керек. Пайгамбардын куттуу хадиси бар: өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү корманын даны чалып болсо дагы садака берип тозок отунан сактагыла деп айткан. Ушул жакшылык ишке сиз дагы шериктеш болуп калыңыз. Сиз дагы Аллах Тааламдын мейримине, араймына бөлөнүп калып, Аллах Тааламдын улуу Фирдавс бейи сыйлыктарын өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө важип кылып алыңыз. Ал эми тозок отуну өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө арам кылып алыңыз тууганым. Ошонун катарында ушул Жабыл Ата айылынын тургундарынан, ушул Салиу айылынын тургундарынан, Төлөс айыл өкмөтүнүн жалпы тургундарынан ушул өзүбүздүн айылдашыбызга, эжебизге көмөктөшүп карлашып койсоңуздар деген сунушту беребиз. Аллах Таалам ушул жакшылыкка бардыгыбызды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.